Салам достор, бул ирет сиздерге кызылчадан жасалган дагы бир сонун салат менен бөлүшөмүн. Анда эмесе баштадык. Эң биринчи эле бышырылган жумуртканы ушундай кылып тең ортосунан бөлүп, ичиндеги сарысын алып которобуз. Ал эми жумуртканы болсо туурап соломка кылып туруп алабыз. Жумуртканы туруп алган соң ушундай бир идишке салабыз. Эскерте кетейин, жумуртканы бир эле жумуртка керек болот бышырылган. Андан кийин эле бышырылган кызылчаны ушундай кылып теркодон өткөрүп, узун кылып өткөрүп алабыз. Кызылчаны өткөрүп болгон соң үстүнө кукурузаны салабыз. Андан кийин эле майонез кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Кааласаңыздар туз кошуп койсоңуздар болот, өзүңүздөргө жараша. Кааласаңыздар кошпой деле кое берсеңиздер болот. Мына ушундай кылып аралаштыргандан кийин салатыбыз ушундай сочный цветте чыгат. Ал эми тукумдун сарысын үстүнө коозоо үчүн себип койсоңуздар да болот. Мынакей биздин 4 гана нерседен жасалган салатыбыз даяр болду. Дам аябай сонун, жасалышы оңой салат. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Болгону бир жумуртка, бир бышкан кызылча, майонез жана кукуруза керек болду. Дагы жаңы видеолорду, салаттардын рецепттерин, тамактардын рецептин көрүү үчүн биздин каналга подписаться болуңуздар жана ушул салаттын рецептине лайк койууну унутпаңыз.